Жаштардын атайын талкуу клубу Кыргызстанда ар 3 ай сайын уюштурулуп турат. Өлкө региондорунда 7 айлампасын өткөрүп жаткан талкуу Баткен шаарында да өткөрүлдү. Дин жана демократия боюнча пикир алышуу долбоорунун алкагында жаштар саясий жана диний ишмерлердин таасирин талкууга алып, өз ой пикирин айтышты. Билим берүү мекемелеринин, жаштар уюмдарынын, диний ишмерлердин, жарандык активисттердин өкүлдөрү катышты. Жаштардын диний радикалдашуусунун алдын алууга багытталган талкуу клубу алгач жаштардын диний, саясий багыттагы ойлорун тактап алууну максат кылат. Белгилүү болгондой, жаштардын түшүнүгүндө диний жана саясий чөйрөдөгү лидерлер айрым сапаттары жагынан окшош. Алдыга сүрөп кете алат, ошол адамдарды башкарып кете алат. Мисалы, саясаттагы 120 депутат бардыгы саясий кызматкер. Ал эми мисалы биздин президентибиз бул биздин саясий лидерибиз болуп эсептелет да, себеби Дискуссиялык клубтун катышуучулары негизинен жаштар жана жаштар түзүмдөрүнүн өкүлдөрү болду. Мындан сырткары билим берүү мекемелеринин, диний ишмерлердин жана жарандык активисттер да катышып, өз ой пикирлери менен бөлүштү. Сен мынау ишти алып карасың, сен мынау ишти алып карасың. Бардыгы по порядку, мындайча айтканда, кыргызча айтканда өз нугунда кетет да. Ар ким ар кандай бейбаштыктар болбойт да. Ошон үчүн лидерлик, саясий лидерлик деп мен ошол тарабынан айтып кетет да. Расул Момуналиев бул жаатта жаштар менен иштешкен кесипкөй адис катары ар бир талкуу жыйынына катышып келет. Ал эми Баткен облусунда өткөн талкуу клубунда жаштар өз активдүүлүгүн көрсөтө алышты. Менин байкашымча жаштардын бул жаатта билими, дүйнө таанымы ар кандай. Кээ бир жаштар бар абдан билимдүү, илимдүү, абдан кыраакы, абдан мындай терең ой пикирлерди айтат. Кээ бир жаштарыбыз маалыматы аздыгыраагындагы көрсөтөт да. Бирок ошон үчүн бул талкуу клубтар уюштурулат, жаштар бири-биринен үйрөнсүн деп. Биринчиден бири-биринен үйрөнсүн, ошол коомдук площадкада өзүнүн оюн эркин айтууга үйрөнсүн деп. Ошон үчүн ушундай иш-чаралар иштеп. Бирок мындан сырткары биз жөн эле жаштардын эле бири-бирине ой пикирин алмашууну эле уюштурбай, ошол эле мезгилде жаштарга пайдалуу болуш үчүн, туура маалымат алыш үчүн биз Кыргызстандагы алдыңкы деген эксперттерди чакырып, ал эксперттер бардык биз иш-чара көргөн жерлерге келип, өзүнүн оюн жаштар менен бөлүшүп, ошол маселе боюнча өздөрүнүн оюн айтып, анан жаштардын суроолоруна жооп берип, жаштардын билиминин өркүндөшүнө дагы бул темалар боюнча тереңирээк билим алышына өбөлгө түзөт да. Кыргызстанда дин жана демократия боюнча ачык пикир алышууга шарт түзгөн дискуссиялык клубтар ар 3 ай сайын өткөрүлөт. Анда дин тутуу жана ишенимдердин эркиндиги, диний институттар менен мамлекеттин ортосунда кызматташуусу, мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясаты суроолору боюнча талкуулар камтылат. Нурила Нарбаева, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.